Салам достор, Кыргыз таамдары каналына кош келипсиздер. Бүгүн мен сиздерге ушундай болгон аябай даамдуу лаваштан эң оңой жасалуучу тамактын рецептин көрсөтөм. Анда эмесе мени менен чогулуңуздар. Булар бизге керектелүүчү азыктар. Биз сабизди теркадан чыгарып, капустаны аябай майда кылып турап, пиязды да турап, баардыгын турап алабыз. Анан казанга өсүмдүк майын куюп, баардык пиязды, сабизди, капустаны баардыгын куруп баштайбыз. Капуста, сабиздер курулганга чейин биз сырды теркадан чыгарып алабыз. Мынакей лавашты алып, аны экиге бөлүп, ага курулган капустаны салып, тегиздеп жайып чыгабыз. Сырды салып, өзүңүздөр көрүп тургандай кылып ороп коебуз. Баардыгын ороп алгандан кийин аларды ушундай бөлүкчөлөргө бөлүп кезип чыгышыбыз керек. Мынакей баардыгын кезип, эми ушундай кылып кезип чыгабыз. 2 жумурткага 2 аш кашык сметана салып, жана кичине азыраак туз салып, жакшылап аралаштырып, үстүнө ушинтип шыбап чыгабыз. Мынакей сырды дагы майда теркадан чыгарып, аны дагы үстүнө ушинтип себип, анан духовкада 200 градуста 20 мүнөттө бышырып алабыз. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп турасыздар, аябай аппетиттүү, аябай даамдуу болду. Сиздер да жасап көрүңүздөр.
Достор, мынакей азыр кесип көрөбүз. Мынакей аябай сочный болду. Аябай даамдуу. Мына аркаларын да көрүңүздөр. Аябай даамдуу болду. Достор, көңүл буруп аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар.